Саламатсыздарбы? Сиздер менен кайрадан Назгүл, окуу дигиталь. Мен бүгүн PowerPoint'тон сабакка керектүү материалдарымды кантип даярдап алам көрсөтүп бермекчимин. Ал үчүн бул видеону тартыш үчүн мен Zoom'ду колдонуп жатамын. Zoom аркылуу эле кадимкидей демонстрация экраны аркылуу даярдап алган материалдарымды сиздерге көрсөтүп беремин. Мынакей демонстрация экраны аркылуу мен сизге бул PowerPoint'тон даярдалган материалым. Мен немец тил мугалимимин. Ошол себептен мага ар кандай сүрөттөр керек болот. Сүрөттөргө жазууларды коюп алышым керек болот. Ал үчүн мен мындай материалдарды өзүм даярдайм. Интернеттен алганга кээ бир сүрөттөргө, кээ бир материалдарга укугум жок. Укугум болуп, аларды жөн сабактарга колдонсом болот, бирок коммерческий максатта алар менен акча табууга мага уруксат берилбейт. Ошол себептен мен өзүм материалдарымды өзүм даярдайм. Мынакей, бул 3D форматындагы сүрөттөрдү бул жака коюп алып, каалашымча мен бул бөлмөнү кооздоп жасап алдым. Мынакей, буларды көргөзүп, каалашымча жылдырып, кыймылдатып, көрсөтүп бере аламын. Бул дагы бир мүмкүнчүлүктөрдүн бири. Андан сырткары мынакей буларды көрсөтүп бере алсам, кыймылдатып, ары буруп, кыймылдатканга дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Же болбосо сүрөттөрдү коюп, тексттерди жазып дагы көрсөтүү мүмкүнчүлүктөрүм бар. Дагы бир мүмкүнчүлүк. 3D форматындагы сүрөттөрдү дагы кантип жасап алам көрсөтүп бермекчимин. Мен кичине чоңойтуп алайын. Бул сүрөттөрдү телефон менен эле көчөдөгү эшиктин алдындагы бактардын сүрөтүн тартып, өзүм каалагандай кылып 3D форматында сүрөттөрдү жасап алгам дагы. Буларга тексттерди кошуп, көп китепчелерди жасап, балдарга аңгемелерди окуп бергенге көп жакшы жардам берет. Дагы бир мүмкүнчүлүк мындан сырткары, мурда билсеңиздер керек, кадимки эле презентация жасап көрсөткөндөрүм бар. Бул презентацияны баннерлерди кантип жасап кошуп аламын, аларды кандай кыламын, өз белгимди кантип өзүмдүн материалымдын четине коюп аламын, ушул жөнүндө дагы айтып бермекчимин. Андан сырткары дагы бир мүмкүнчүлүгүбүз бар. Баннерлерди жасап алсак болот, Баштапкы маалыматыбыз ушул. Эми дагы бир мүмкүнчүлүк менен мен жаңы материалдарымды акырындан коюп кантип жасап аламын. Создать дегенди ачамын. Пустая презентацияны алсам болот. Же алдындагы поиск шаблонов деген жерден мен каалаган мага кайсыл темадагы шаблондор керек, ошону карап, издеп даярдап алмакчымын. Үйлөрдүн ичин кооздогум келсе, үйгө байланыштуу теманы беремин дагы. Анан бул жерден кошуп аламын. Көп убакытты кетирип издеп жүрбөш үчүн мен бул жерге даяр болгон шаблондордон аламын. Муну алып туруп, кошуп жасап көрөйүн. Көбүнчө сүрөттүү мындай кооз материалдар биздин башталгыч мектептин мугалимдерине көп керек болот. Ошол себептен мен бул шаблонду тандап алып, бул жака мындан кийин бул демонстрация экранынын белгисин ылдыйга түшүрүп алам силерге көрүнүш үчүн. Мынакей. Бул шаблонду тандап алдым. Бирок мага бул жазуулардын кереги жок. Мен такыр эле бош актай баракчаны алгым келет. Ал үчүн главное деген жерден киремин, макетти басамын. Мынакей бардык жакта тургандардан пустой слайд дегенди ачып аламын. Мага бул жазуулардын кереги жок, баарын тең өчүрүп чыгамын. Бул жазуунун дагы кереги жок деп туруп, delete мен өчүрүп койдум. Мынакей. Мага эч нерсенин кереги жок. Ушундай эле бош баракча керек. Эми бул жака акырындан вставка аркылуу сүрөттөрдү коюп алам. Мен каалаган. Же болбосо трехмерные модели деген жер бар. Мынакей бул жерде. Ал жерге басамын.
бассам, мага болгон мүмкүнчүлүктөгү сүрөттөрдү көргөзүп жатат. Мебелди коембу, же кишилерди коюп аламбы, же жаныбарларды коембу? Коюп, мынакей кошки, собаки дегенди белгилеп алып туруп, мен бул жака мынакей бул жерде турган күчүктү тандап алып, ставить бастым. Жүктөп атат бул сүрөттү. Бул PowerPoint'ун бардык эле версиялары көрсөтө бериши мүмкүн эмес. Ошол себептен бул жаңы версиясы мага мындай мүмкүнчүлүктү көрсөтүп берип атат. Мынакей күчүк болуп чыкты, кыймылдаган. Бул мага чоң кереги жок. Мынакей сүрөткө басып койсом, мындай стрелкалар чыгып атат. Ортодогу стрелкага бассам, мынакей бул күчүктү буруп алсам болот. Каалаганча кыймылдатсам болот, мынакей. Кыймылдайт. Мындай мүмкүнчүлүк болду. Бул жерге коюп алдым. Дагы бир жанына бир кичинекей сүрөттү коюп көрөлүк. Жанына сүйлөштүргөнгө же бири-бирине бул баланы коюп көрөйүн дагы. Анан өзүбүз каалагандай көлөмдө чоңойтуп кичирейтип алабыз сүрөттөрдү. Мага мынча чоң кереги жок. Ошол себептен муну кичирейтем. Муну дагы бул баланы дагы кыймылдатып, же мультфильм тартсак, же кандай кылсак мындай мүмкүнчүлүктөр бар, кыймылдатабыз, буруп, күчүктү көзгө каратып алабыз, анан ылдыйраак шиберге түшүрөбүз. Дагы ушул сыяктуу көп каалаган сүрөттөрүңүздөрдү коюп аласыз. Дагы бир сүрөт дагы көргөзүп берейин. Эмнени кошсо болот экен? Аватардан башка животное дейт. Кайра эле ушу животныйга барат окшойбуз. Кайра кошки собакиге. Анын жанына досту алып берелик. Дагы бир күчүктү жанына кошуп коелук. Мынакей. Баланын күчүктөр менен сүйлөшүп турган кези деп ушундай кичинекей китепчелерди жасасак болот балдарга. Булар аркылуу кичинекей аңгемелерди окуп берсек болот, аңгемелерди окуп бергенде колдонсок болот. Мындай кылып коюп алам. Мынакей. Муну каалашымча буруп алам. Бияка кылып көрдүм, бияка кылып секиртип атамбы. Видео тартып жатканда мышка менен кыймылдатып да кошуп алсаңар болот. Кыймылдап берди. Кыймылдуу биздин кичинекей көрсөтмө куралыбыз пайда болду. Муну кайра мынакей анимация менен бул жерге белгилеп алам. Бул анимация номер 1. Бул 1 болсун. Биринчи бул. Андан кийинкисине анимация появление кылабыз. Мынакей мындай пайда болуп калат экен, анимация кылсак. Андан кийин күчүк пайда болсун десек, кайра буга дагы анимацияны басып коебуз, появление деп. Же болбосо бул күчүктү кичине басып алып туруп, бул жерге подпрыгивание дегенди кошуп көрөлүк. Мынакей бала секирип калды. Өзгөртүп алдык. Буга эми болсо анимациядан мынакей кичине мактан сценаларды да кошуп алабыз экен, бул анимированныйларга. Мынакей ар кандай кыймылдарды кошуп берип атат. Мынакей сцена дегенди кошкондо кыймылдатып сүйлөштүрүп. Эми бул жерге буларга жазууларды кошуп алсак да болот, вставка менен надписти кошом дагы. Мынакей бул жерге надпись десем, мындай жазууларды кошуп алсам болот. Бул жерге жазылыш үчүн. Жазылыш үчүн кадимки эле клавиатураны колдонуп жазып алсам болот. Же болбосо главныйга киремин. Главныйга кирсем, мынакей ар кайсынын оң жакка жылып бараткан жерде мына диктофон деген турат. Бирок мен немисче сөз айтамын азыр. Hallo Freunde. Мынакей болду. Жазылып калды. Мен айткан сөздү жазып алды. Эми муну
слайд шоу кылып кое берип көрөбүз. Сначала. Акырындан мына слайдымды көргөзүп, мультфильмге окшошуп, балдарым кыймылдай баштады. Мынакей. Булардын калганынын бул жакта кереги жок. Болгону ушул болду. Бүгүнкү видеом дагы силерге керектүү болду деп ойлоймун. Кийинки сабактарда мен дагы башка мүмкүнчүлүктөр менен кантип 3D форматындагы сүрөттөрдү жасап алып атам. Бул сүрөттөрдү өзүм кантип жасап алам? Дагы кандай мүмкүнчүлүктөр бар көрсөтүп бермекчимин. Биз менен болуңуздар. Биздин YouTube'дагы каналыбызга кошулуңуздар. Подписаться деген жерди басып койсоңуздар, биздин жаңы чыккан видеолорду биринчи болуп көрүп тура аласыздар. Жолукканга чейин сак саламатта болуңуздар.